Assalamu alaikum. Мынакей Акбул Алабуканын 1-май айылындабыз. Ауанын пахтасы пышып тұр, мына ауан пахтаны теріп атат. Мына соның. Жоқ, қыш ерте келіп қалды, қыш. Қыш ерте келіп қалды. Түшіндік. Тамаша. Ассаламу алейкум. Ауа қандайсыз? Күшік. Денсаулығыңыз? Саламат. Саламатсыз? Есен аманмысыз? Көрсетіңізші пахталарды. Пахта азыр 60 сомдан алып жатыр. Мына. Ауан пахта теріп атат мынакей. Көрдіңіздер бе? 1 майда уже 1 май деген айылда пахта бышып тұр. Айрытам айылында, 1 май емес. Қайсы айыл? Айрытам айыл. Айрытам, тағырағы Айрытам айылы екен. Мына бұтау іштерін жүргізіп атат. Шабдалылар өте жақсы форма беріп атыптыр. Мынакей шабдалыны 50%-дан көп буташ керек. Өте тура бутауны жасаптыр. Bir 6-7 жылдық бағы ұқсайды. Соның бұтаптыр. Бұл жақ шабдалы екен. Баг бойынша таныштырып атат бізді азыр. Жақшы дыйқан екен мынакей. Соның бұтау іштерін жүргізіп атат екен. Бұл жағы гилас бағы екен. Четі мына шиповник. Чарба қатары тосып тұрдағын. Нар жағына гилас бағын тегіптірлер. Гилас қайсы сорт ала? Гилас баткен, бірақ бағы аралашып кетті. Қайсы аралашып кетті? Içinde sarılar da var da. Sarı gilaslarınız var mı? Sapsarı, Napolyon mu, Dragan mı? Adreska buldu. Ava. Dragan mı, Napolyon mu sarı? Sapsarı mı, bir kızıl mı? Yok, sapsarı. Sapsarı mı? Bu jönle bağı dikiyin aralashtirip koyulganda. Жақсы болған тұрайы. Bağı Гилас қандай болады қазір? Зор бұлар жақсы болады. Жақсы болады? Үш жерде 3 жылғы қымбат сатылады да гиласы. Қанша сатасыз ошоны? Баткенден алып келген үшіндай да бұлар. bağı bizdeki biraz alıp barganға алыс болып қалады. Бұлар Баткенде жашап келген да, ана кішіне баққа. Ким? Üniversitede muğallim болып işte. Ким? Баққа малыматы көбірек кіші да бұныңшы. Түшіндім. Бақтың есі қаныкі? Жоқ, мектепте. Мектепте. Бұл кіші бізде Қадамжайдың Тағырағы Қызылқияда мұғалім болуш деген екен, ошол жерде көріп келген екен. Бақты баяғы 1 майдың не деген айылды? Ынтымақ айылындағы ең жақсы бақ екен, ең жақсы гилас сатат деп айтып атышат аз туғандар. Мынакей соның ғана бақ болып тұр. Қанша жылдық бақ бұл? 10 жылдан өткен бақ екен мына. 9 жыл 40'ты. 9 жыл 40'та. Жақсы форма беріп тұр. Чашка формасында екен. Аралығы 6-ға 6 тігілген оқшайды. 6-дан дағы жақынырақ 5 оқшайды. Мына туғандар өте соның формада екен. Мына чашка. Арасына шығып алып, кеңірі терсе болады екен. Бойын биіктігі 6-7 метрдей бар. Астынан неме шығарбағанға қарағанда бұл маглепка оқшойт деп қалдым. Сеу астынан шығарып аптыр мұнеке. Арасына желтый драгана сары гиласты да қошы тігілген екен. Бұл жерде өте жақсы болады екен. Егер есі болғанда жақсы болмақ, бірақ мұғалім болғанда байланышты азыр жоқ екен. Азыр ауыздан шабдалы менен таныштырабыз. Азыр мынакей айылдың туғандары мен бұл жерде азыр бақты көріп атабыз. Анар қоша тегілептір. Шабдалын аралығы 5-ке 5 аралығында екен. Ортосына мына ушундай анар сортын анарды тегіп қойып тұр мынакей. Анар көчөттөр. Şaptalı mı?
Арасын айдап коет экен мына ушундай. Бир жагынан сугарылат экен мына. Сугарылуу жагы бир жагы. мен bunu adreskаны Бойка экен да, бойка спорт сорт болгон үчүн өтө тез. Силерде бойка деп көрген. Бизде буну Жанатан дейт да. Сиздерде Жанатан Бизде дейсиздерби? Жанатан дейт. Бизде бойка деп айтылат да. Өзү Александр Бойка деген окумуштуу чыгарган сорт, украиналык окумуштуу. Туура кылганбы же мунугуну кылган? Азыр мынакей. Муну сурактан. Бул дагы туура эмес, бул дагы туура эмес. Көрүңүздөр. Мунун уровеньде болуш керек эле. Бул жагы ылдыйраак болуп калган. Көрдүңүздөрбү? Бул эми эчтеке эмес, анчалык чоң ката эмес. Мына катаны көрсөңүздөр, мына бул азыр стол сыяктуу жогорго чыгып калып атат. Эгер муну мындайрактан айып калып койсо, туура болот. Бул эми болот абреска. Эми болобу? Эми болот. Бирок туугандар мына карасаңыздар, өтө жакшы буталыптыр. Формасы чашка формасында экен. Бул жерде азыр скелет деп коелу, мына скелети бул жерде мынакей. Бизге азыр жакшы көрүнүп атат го. Бирок азыр аба карасаңыз, бир аздан кийин мына сиздин мына жоон болуп кетти. Арасына кантип киресиз? Buna girgende mi? Ооба. Aka mı adı John bol para. Пока жоонда элек азыр. Азыр ушул жерден тере аласыз. Эртең мөмө жогорулады. Сиз үстүгө чыгыш үчүн кайсыл жерден киресиз? Yerge çıkış için. Кайерден O киресиz? yerde adır. İnsan Ну, ben жол nime менен керек окшойт го. Муну алып ташаш керек да. Bunda ben nime özüm. O yerde adı 1, 2, 3, 4, 5, 6 6. 7. 7 скелет туруп атат бу жерде. 7. Bu da 7'den 4 kalmış gerek. 4 olsa normal bir arada. Ооба. Наркын алып чейин алып ташаш керек. Жок, өзү негизги жана 4 тургу. Адреска мындай болот да. болот да. Buna 4 bolğumun o yerde koydu. Сөзгө кунак бериңиздер, тартып атабыз. Өзүмдүн багыма жанагылар. Ооба, сөз бак нээси сүйлөсүн. Азыр мен бул абреска болгон жок. Бул абреска эми болот. Азыр чапталын бүттүм. Бу ашып кетсе 4 жыл стол кылат. Ооба. 4 стол кылат. Мына ашыкча столдорду алып таштайм. Себеби могу жерге мына фосфор себелем, мына фосфор. Мына фосфор. Түшүндүк, сиз фото боюнча айтыңыз, азыр тартып атабыз. Болгондон кийин мен бу жерде ашып кетсе 4-тө Же 5 калып калат. 5 стол кылат. Калган столдор бүт эртең куда кыласам күн ачык болсо абреска алып таштайм. Могу абреска Кронону алат кыз да. могу столдор азыр абреска болгон жок. Бул эми болот. Түшүндүк, Эми буга чейинки абрескасы деп коелу. Буну кайсы айда бутадыңыз эле? Мурда. Жайдабы? Былтыр көктөмдө. Жок, мыналар көктөмдүк эмес да мыналар. Мыналар. Булар ошол жайында буталган. Августта буталган Августта экен. где-то бер Караңыздар туугандар, мына августта буталган жерден мынакей көртастары бир бүчүр чыгып атат. Эгер август айында, жай айында бутай турган болсоңуздар, бул мөмө бүчүр пайда болот кийинки жылга. Көрдүңүздөр, жайдын жашыл бутоонун немеси, пайдасы. Бул кечирээк бута койгондо бул ошончо жакшы өрчүй алган эмес. Сиз өзүңүз айтып бердиңчи, муну кандай кылып коет эле? Койсо жакшы болмок. жок, мунучу Жок, бияктан айтам. Азамат. Чыкканга ыңгайлуу кылып туруп деп атыр. Кайсын таштаганда ыңгайлуу эле азыр. Муну алып салыш керек беле. Азыр кайсы шактарда алып саласың? Бул жерде мындай болуш керек да. Эгер 4 абамдын ою боюнча 4 калыш керек болсо, анда пилус болуш керек. Бул бутак менен бул бутак, бул бутак менен бул бутак. Ошондо градус 90 градустан болот. 90 градустан. О, калтачында кышкач бар алгы. көрсөтүп койдун да. Жок, аба өзүңүз кылыңыз, себеби бак сиздики. Жок, силер бир көрсөтүп койгула да. Жок, мен айтып атпайм, пилус кылып бутаңыздар деп айтып атам. Азыр могу плюс болуп туруп да, мына могу плюс болуп туруп. Ооба. Бирок силер эртең айткандайчы, могу чоңойгондон кийин чыга албай калады, буга батпай Adır калады. monoğunu kırkkanda monoğunu alıp salar. Monoğunu alıp salar. Жок, ошого айтып атпайм. Но төртөө чоңойсо булар жонойгондон сиз бу жерден батпай каласыз. Batat bunu alıp salgan özü jay бар ko. Азыр силер как жана катары Абама бериңиздер, биз конок катары эле турайлы, абам бутасын өзү. Жок, сиз өзүңүздүкү бак, сиз бутаң. Жок, мен азыр өзүмдүн Буташы ушу да, эми жанагында болгон мен азыр Сиздер үйрөтүп кетсеңиздер, Тартып атабыз да азыр. Бутай турган болсом мен Азыр абамды бутап көрсөйлү. азыр экөөнө зыян кылат бу чоңоюп кетсе. Нону кыйгачынан ара менен албайсың. Mayli. Dem пока. Пока. Tamam, alganda bunu sen erteң тазалап коем, шундай болуп. Ооба. Мына деле ашча. Мына Жок, ал ашыкча эмес. Шулар. 4 десе эле баягы 4 бойдон кылбаш керек да. Сен бирөөндө 5. Азыр мындай да. Шакканга жараша.
Ал мына сиз тартып туруң мынакей. Яды тарт. Тугандар, бул жерде өзү белгилүү бир закону бар. Мынау штамп деп айтылат, мынау. Штамп бул өмүр бою бизге кызмат кыла турган мынау штамп. Бул жүктүн бардыгы ошол жерге туура келет. Бул түз бойдон болуш керек. Эгер ушул кичине гана градус кыйшайса, анда алма бул алма алгандан кийин бир жагына карап ойт. Мына алма мисалы үчүн ооп турат. Келечекте бул бир жыгылышы мүмкүн да. Ошон үчүн даракты биринчи баланста кармаш керек. Эми караңыздар, бул туура кыркылган мына. Коюп туруп, кыркылган жери туура болгон. Бул биринчи туурасы. Көрдүңүздөрбү? Бул туура, штамп туура кесилген. Себеби мынакей. Орто штамптагы көчөт. Мынакей. Мөмөгө азыр терип алганга мүмкүнчүлүк бар. Эми караңыздар. Бул жерде эми скелетке келебиз. Скелетте биз мына койгон кронаны айтабыз. Бул жерде авам азыр 7 крона эсептеди го. 7 крона эсептеди. Крона деп мыналар айтылат, мына эң жоондор крона деп айтылат мыналар. Бул жерде биринчи ошибка кыска кыркып койгон. Ошонун эсебинен мына ушундай формага келет. Мына ушуну мына аралыкты азыр канча болуп атат мынакей? 40 болуп атат. Ушуну 50 же 60 кескенде мынанда мындайраак кескенде. Мына бутактар бир аз алыстайт эле да мындайраак. Мындайраак чыгат эле. Ошондо сиздер мына аралыкка оңойраак кирет деңиздер да. Мына аралык кыска болгон үчүн азыр бу жерге мен чыгышым кыйын болуп атат. Көрүп атасыздарбы? Себеби эртең бул көчөт бийик өсүүчү болуп эсептелет да, бийикке өсөт. Бул аралык тар болуп калды. Эгер мына аралык чоңураак болгондо ушул бойдон калтырып койсо болот эле. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн мына аралыкты кичине узунураак кое бериңиздер. Мындай кыска кыркпаңыздар. Көчөттө канчалык кыска кырккан сайын классикалык ката ошол жерден башталат. Азыр эми бул жерден алыш керек болсо, бир жерден чыга турган немени коюп коюшубуз керек. Караңыздар, мына жакын карап кетип атат, мына. Буну алыстатып коюш үчүн 4 жыл бою биринчи форма берилет да. Алыстатып койдук. Элүү болуш керек, а? Бияк карап кетет. Эми мынаны караңыздар, бул ичиге карап келет. Мынакей. Буну алып койдук. Алганда караңыздар. Эки түрдүү алынат. Бул жерге столча коюлуп алынат, же болбосо на кольцо деп коет. Түбүнөн алынат. Бул жерден чыкпай турган кылып. Чыкпай турган кылып алып койдук. Эми караңыздар. Азыр мына жерде сиздерге жакын туюлуп атабы, туюлбай атабы? Жакын. Мунаны алыш керек болбош керекпи? Жок, муну 60 керек. Муну 50 сантиметрден нары болуш керек да, мунун жанагысы аралыгы. Азыр алына турган мына ошак. Азыр алына турган мына ошак. Ага, не дейсиз? Алыныш керекпи? Алыныш керек. Буну мына ала албайт. Буну ара менен алыңыздар. Кийин муну ара менен алып коюң. Анан кийин мындай туугандар. Бул буто өзүнчө чыгармачылык. Биз азыр мен өзүмдүн оюмду сунуштасам, баягы мантип ушундай болуш керек десем, абам мындай кылат да, туура эмес бул. Себеби бул буто өзүнчө чыгармачылык. Себеби тере турган адам бул адам. Бул адамга ыңгайлуу болуш керек. Анан мен мындай болот деп кеткеним туура эмес болуп калат. Ошон үчүн кайра-кайра абага айтып атам, өзүңүз бутаңыз деп. Анан мына жерде алма биринчи учунан мөмө берет. Алма биринчи учунан мөмөлөт. Анан ылдыйдан баштайт. Азыр абамдыкын көрүп атасыздар, мына жерде мына 5-6дан мөмө бүчүр пайда болуп калган. Мындай кыска бутактарды кеспеш керек. Мындайларды кээде кесип салып атасызбы? Мына ал мисалы үчүн бул алма эмес экен. Мына ушундай, мына алма мына. А көпчүлүгүбүз бизди карап туруп эле таш алып салабыз мынанычы. Бул мөмөлө го. Бул мөмөлө. Мөмөгө тарта турган бүчүрдү кыркып салып, сиздер кайра эле росту коюп коёсуздар. Мына азыр мына жерде 5-6 лидер турат мына. 1, 2, 3, 4, 5 лидер. Булар лидер. Булардын тик болгон үчүн ауксин буларды тартат дагы өстүрөт бийикке. Булардын ою азыр 5 лидер форма түзүш буларда. Булар мөмө берейин деген ойдо болбойт. Биз азыр мынаны мына жерден жарымынан же кыскараак, бою кичинерээк болсун деп кыркып койсок, кайра көчөттү биз күчөтүп коебуз. Кайра күчтүү өсүүгө алып келет. Ошон үчүн туугандар буну үчүн кыркып алыштын кереги бар жок. Алсаңыздар ушунча эле алыңыздар, болбосо албаңыздар. Бул сиздердин лидериңиздер. Булар лидер болбосо, булар мөмө түйбөй жарыша берет. Мына жерден кыркып таштап, дагы лидерди көбөйтүп албаңыздар. Ошондой лидер алдыңыздарда турат. Көрүп атасыздарбы? Көбөйүп алган. Ошол классикалык
Биз жылдап кетип аткан ката ошол жерде болуп атат. Мына ушундай туугандар. Өзү Алматыга Tümele koyuş gerek var öyle. Тегеле коюш керек. 10 сантиметр. Жоқ, учунан баягы Алматыга турган эгер бир деген адам болсо, Алматы түйө турган баягы калемдин учу бар го, ошого учкур болот. Мына колдуңуз мындагы заң сайып. Мына мындай көрүнүп турат мына. Анан Калемдин учу окшоп турабы мына? Иә. Сиздерге көрүнүп турат. могу гүлдөгү Эми караңыздар эми. мынабы? Мына, мынаны караңыздар. Айырмасын көрдүңүздарбы? Бар бекен? Мынанын учу мыныкей, сынып атат, жумшак, бош. А бул катуу мыныкей. Катуу. Сынбайт. Айырмасы ошол. Түйе дегенде ошондой. булар мындай азамат. Баягы түйгө чыккан раза билбесең, колуңдагы заң жок, саятта кичине калем. Ануулар уже гүл. Спур деген сорттун айырмасы семереңкеден айырмасы ушул болот, мынакей. Мунал денесинен, мындай денеден мөмө ала алат. Булар эртерээк мөмөгө кирет. Крипсон, бойка, сиздер жанатам деген ушул алмалар. Булар спур сорт болгондуктан эртерээк мөмөгө кирет. А берки семереңкалар булар спур сорт эмес. Булар жетилип өсүп алып, анан кийин мөмө бере баштайт. Анан туугандар, мунал түйүз турган бутак, бул өсүүчү бутак деп айтылат да. Эгер ушул эле бутакты, авамдын бутагын, быйыл ушуну 75 градуска ийип байлап койдук. Мына жерден байлап туруп, тартып байлап койдук. 75 градус болду да. Байлап койдук мынакей. Анда бул бутак түз турган бутак. Мындай бүчүр пайда болот кийинки жылгачы. Бул жерден жарымдай мөмөгө отурат. Эгер ошол мөмөгө отурбай атканды 90 градуска мындай ийип туруп байлап койсоңуздар, анда ушул бутак күнгө бушат дагы бул жерде өсүү токтойт. Бул толук мөмө бутакка айланып калат. Биз баягы түйүз кетип аткан ортосуна алып атпайбызбы? Булар эркектеп кетти деп. Эмне себептен эркектеп кетип атат? Биз туура эмес бутаганын эсебинен эркектеп кетип атат. Көчөттү канчалык аз бутасаңыз, ошончолук мөмөгө эрте кирет. Канчалык көчөттү туура бутасаңыз, ошончолук эрте кирет. Биз көчөттү мына ушундай формада бутай турган болсок, мөмөдөн кечиктире беребиз. Азыр мына мөмөгө отурган наргыны көрүңүздөр. Мөмөсү азыраак. Şu yerden de görünüp turат. Turabı? Ошонук азыраак. Буга караганда жашы бирдей болгон менен өзү көчөт чоңураак. Бирок ал өсөм деген көчөт турат да. Өсөм деген көчөт. Бул мөмөгө берейин деген ою кийинирээк пайда болот. Канчалык күчтүү бутасаңыздар, ошончолук мөмөнү кече аласыздар. Мучунан буташ керек бе? Мучунан. Чеберде мындайынан бутак коебуз го, мына жанан чыкканда. Мындайынан кез коебуз да. Сиздер форма берип атасыздар. О форма Бул форманы эртең бул алма алганда өзү эле ийип алат сиздерге. Ийип алат. Сиздер болсо кайра эле буну мынтып атасыздар да. Анан азыр шабдалыны бутапсыздар. Ким бутаса дагы рахмат. Өтө жакшы бутаптыр. Өзүңүз бутапсыз, азыр да бир катар ошо шабдалыны көрөбүз. Келиңиздер. Шабдалга отойлу. Bu kişinin значит çıkarmacılığının oyu degen de. Bağbanız mı? Бул классикалык форма туурабы? Классикалык форма бул дүйнөдө эч качан модадан калбайт. Бул бутоонун өзүнчө бир түрү. Бул формада чашка түрүндөн дагы кеңирээк талак кылыптыр да аны. Талак тергенге өтө ыңгайлаштырыптыр. Авамды негизинен кылып атканы аябай жакшы. Бул сиздерге үлгү боло турган баг экен да. Бизде дагы ушундай бутайт, бирок айырмасы бар. Азыр мен көрсөтүп кетемин. Авамдын форма берген өтө жакшы экен. Жылдыгы канча жылдык? 4 жыл. 6 жыл oldu. 4 жыл канча болду? 6 жыл oldu. Тең эккен болду 6 жыл oldu. 6 жыл болуп калды. 6 жыл. Шабдалы өзү поликарлик болуп эсептелет деп айттык. Шабдалы ашып кетсе 10-15 жылда карайт. Андан кийин алып салып туруп, ордуна жылдырып туруп, башка мөмө тигип койсо болот да. Шабдалы ушунчалык күчтүү тамыр болгондуктан бул берип туруп, миссиясы бүтөт. Анан кургайт. Анан шабдалы орууга дагы көбүрөөк жакын болот. Орууга. Азыр мына алдыңыздарда кесилген бутактарда көрүп турасыздар мынакей. Ак кебердин оруулары, курчавость оруулары менен ооруганы көрүнүп турат. Азыр авам дарыласа керек. Эм дарылайм. Азыр бул толук бүттүбү же дагы бутайсызбы муну? Жок, толук бүттү бул. Эми погодага карап туруп, купрос чачабыз да. Купрос чачасыз. Мына жерде чаласы жок азыр. Мен билишимче өзүмө чаласы жок. Авам ушундай калтырса болот. Эгер менин багым болсо, муну кичине башкачараак бутайм.
Бутак. мына бир бутагын эле бутап көрсөтөйүн. Азыр мына бир бутакта мына кронада азыр канча неме турат? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 турат. Бул буюрса бир челек шабдалы көтөрө алат. Бирок бул жерде азыр көрөсүздөр мынакей. Канча катар бир 15 катар гүл турат. Бул гүлдөрдөн 2-ден 3-төн гүл чыгып шабдал болушу мүмкүн. Эгер ушуга 15 шабдалын иле турган болсоңуздар, бул мынандай ийилет. Натыйжасында ийилген жерден бул жерде майдалануу пайда болот. Муну кол менен сейректетүүгө туура келет да. Россияда ушундай кылса болот. Себеби алардын погодасында бир катуу суук келип туруп уруп кетет. Алардын мына бул бүчүрлөргө суук таасир болушу көбүрөөк мүмкүнчүлүгү. Бизде андай мүмкүнчүлүк азыраак. Себеби сиздер өтө ысык жерде жашайсыздар. Шабдалы канча гүлдөсө ошонун бардыгын кармап алат. Шабдалы ушундай күчтүү. Шабдалы күчтүү болгон үчүн кармап алат. Питание жетсе жетпесе кармап алат. Анан ошонун натыйжасында майда болот. Анан мунун арасынан биринчи мындай болгондо, жаңгактай болгондо 10 см коюп сейректетилет. Бул жерде чоңураак болгондо муну 15 см коюп бирден эле шабдалы коет да. Биз андай эле кылып сейректетип отурбастан ошол жолду 40 жолу менен кыскартып койсок болот. Азыр кыскартып койдук мыныкей. 2 карыш кылып кыскартып койдук. Бул жерде жарымын алып салдык азыр. Бирок ушул дагы көп да шабдалыгачы. Ушул деле көп. Муну мындай алып койсо боло берет. Шабдалыны коркпостон 50%, 60% алып салса боло берет. Коркпой ала бериш керек. Себеби шабдалыны алыш керек. Бул тамыры күчтүү. Жылга күчтүү бутай бересиң, жылыга ала берет, жылыга бутай бересиң. Ушундай. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Мындай күнгөй жерлерде, мисалы үчүн мындай күнгөй күн тие турган жер болсо, муну запаска алуу деген түшүнүк бар. Запаска алуу. Муну ал мөмөгө койдум. Бул экинчи күнгөй жерини карап туруп, мына күндү тие турган жерине запаска кыркып коесуң. Муну кийинки жылга бул запас берден кыркасын дагы буну ала бересиң. Ушундай метод менен дагы шабдалын ийиктетпей кармап турса болот. Азыр абам ушул жыл менен келсе, мына күчтүүлөрү быйыл берге чейин чыгат. Шабдалы эсиңиздерде болсун, 1 жылдык гана мөмөдө жаңы өскөн немеден, нодадан, шактан гана мөмө берет. Жаңы өскөндөн гана. Бул демек быйыл мына жерден мөмө берди. Кийинки жылга бул берден берет, андан кийин мындай берет. Ушинтип жылдан жылга кете берет. Жайылып келе берет да. Анан шабдалыны учуна сөзсүз түрдө мындай оорулар чыгып алат. Ошон үчүн шабдалынын учун сөзсүз алыш керек. Мына учуна бүт бардыгы келип алат. Мына учуначы Бардын кыркпаш керек экен, мүмкүн болушунча кыркыш керек. Мындай запаска коюу деген нерсени сөзсүз колдонсоңуз, бул жерден жаңы шак чыгат, кийинки жылга жаңыланып калат. Муну кыркас кийинки жылга, мунан чыгат, алмашып келе берет. Запас дегенчи. Мына ушундай. Шабдалы боюнча өтө бутоонун түрү көп. Мен азыр көбүнчө түз өстүргөнгө аракет кылып атам. Мындай ийилгенде шабдалыда процесс, суу жүрүү процесс жайлашат дагы. Бул чоң мөмө тие албай калат. Ошон үчүн азыр мындай жайып туруп түз өстүрүп атам да мен. Ушундай метод кылып атам. Мына ушундай. Bir sıra çıkıp kaldı bir yerde. Çalıştım bunu 2 şak buraya kadar getirdik de. Buğa kun astı. Булар кургайды, жейта кургаган. Şularda 40 çalış gerek yok. Булар 40 салыш керек. Булар сизге жакшы мөмө бербейт. Сизге эң жакшы кайсы мөмө берет? Канчалык тик турса мына бутак, мына турса. Ошол сизге мөмөнү жакшы берет. Гиластагы, алмадагы, шабдалыдагы. Жалпай кырбайбыз. Бул жатып калды. Жо атайын кылган